Сат. Долларға көз қычылса, алтын қасқан кенің сат, ысып көлде жерің сат, оптом десе жетелдік, көлгі қошып елің сат, қойды жәрі черің сат, жылқы жәрі керің сат, айраның сат, сүтің сат, байымын деп бүтін сат, тұқым болар малыңды сен бірін сат, бай үшін сат. Ушуларга бери дегенделе бир 10-15 жыл болуп калды окшойт. Бирок актуалдуулугун дагы да болсо жогото элек. Биздин атка минерлерибиз, атка эмес, эшекке минерлерибиз сатпаган эмнеси калды? Жерди сатышты, сууну сатышты, тоо таштарыбыздын баарын сатып бүтүрүштү. Дагы деле сатып жибермей адаттарын коюш элек. Унчукпай туруп берсек, бизди деле не убакыт сатып жиберишмек. Жарымыбызды Кытайга, калганыбызды бөлүп таратышмак. Мегиле, кул кылып алгыла деп. Бир чети кул деле болуп баратат окшойбуз, мынча карызыбыз менен. Дагы деле токтоно албай алып атышат. 2 айдын ичинде эле $500 миллиард жакын карыз ала коюшту. Вирус менен күрөшмөкчү болушуп. Эми бул карыз темасын кийин кеп кылалы, бүгүн жанагы Жанар Акаев айтып чыккан жыштыктар темасын сөз кылалы. Арыбаңыздар. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кыска мөөнөткө өргүүгө кетти. Баягы жыштыктар боюнча тергөө ишине басым кылып жатат деген айыптоолор болбосун дептир. Тергөөгө кандайдыр бир кысым көрсөтүүлөр боюнча айыптоолордон алыс болуу үчүн, ошондой эле аны калыс жүргүзүү максатында кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн алууну зарыл деп эсептейм, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Өлкөдө абал бул болуп атса, өкмөт башчыбыздын минтип кетип калганы кандай деген суроо туулбай койбойт. Биротоло кетсе ии дейт элек. Убактылуу кетип, тергөөгө басым болбосун деп. Логикасын жеке мен таппай жатам. Баары бир премьер-министр болуп атпайбы? Менимче андан да өйдө жак убактылуу кете тур, деди окшойт. Жыштыктар чыры өткөн аптада чыккан. Депутат Жанар Акаев алар арзан баада сатылып кетип, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилди деп айтып чыккан эле. Ага премьер-министрдин катыштыгы бары жогу каралышы керек деп. Ала ТВ деген болгон, ал жакында 200 мегагерц өзүнүн жыштыгы менен кошо Билайнга сатылган. Куплю-продажа келишим болгон. Бирок ошол Ала ТВ ал телевизионный кабелге гана ыңгайлашкан. Ал жерде жыштык телевидение үчүн гана. Бирок мына ошону Ала ТВ Билайнга $1,800,000 сатып атат. Билайн биздин мамлекеттик байланыш агенттиги аркылуу жакында ошол 200 мегагерц жыштыгы менен кошо телевидениеге деп багытталган жыштыкты 4G ушул сотовый операторунан мына интернетке тууралап аны переоформление жасады. Эми ушул жерде чоң маселе болуп атат. Буга чейин билесиздер, мына Темир Сариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц $1,500,000 сатылган. Долларга айлантканда бир $25 миллион сатылган. Аукцион менен, конкурс менен. Бул жерде азыркы премьер-министрдин тушунда 200 мегагерц $700 кетип атат. 200 мегагерц. 15 мегагерц $25 миллион сатылып атат. 200 мегагерц бекер кетип атат. Мына менде азыр мамлекеттик жана комитеттин байланыш боюнча каты турат. Жашыруун каты. Ошол убакта өкмөткө жазып атат. Бул келишим переоформление мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келет. Бул жерде бюджетке миллиарддаган акча зыян келет. Биз бул 200 мегагерцтен бюджеттин чоң кемтигин толтурсак болот. Ошон үчүн биз мындай кадамга барбашыбыз керек деп, мына ушундай бил убагында мына ДСП кат менен берип атат. Бирок ошого карабастан мыйзамды бузуп, эч кандай аукцион кылбай, конкурс кылбай туруп, булар мына казакстандык компанияга өткөрүп берип атышат. Ушул билдирүүдөн кийин баары башталды. Прокуратура баланча түкүнчө кишини кармап койдук деп, Жанар Акаев 5 мүнөт сүйлөп, 5 миллиард акча кайтарганын айтып, капталдан прокуратура чыгып, депутат коррупция менен күрөштү өзүнө ыйгарып атат деп, иши кылып, бул жагы өзүнчө бир концерт.
Өкмөт башчыдагы Жанар Акаевди абийирине койдум деп айтып, бул факты териштирилип, текшерилип жатканы дагы маалымдалган. Тергөөлөр жүрүп атат. Анан тергөөнүн жүрүшүнө мен эми өкмөт башчысы катарында да мыйзамда азыр киришкенге болбойт. Ошон үчүн мен азыр эми комментарий берип, анан кимдин күнөөлүү эмес экенин айткан туура эмес. Анан менин адресиме да жанагындай айтып атканды мен ойлойм туура эмес деп. Анан мен бир кубанганым ошол фактыдан 900 миллион доллар жөнүндө сөз кылды. Мен бул эми 900 миллион доллар 100 миллион доллар кемирээк 1 миллиард доллар. Мегакомду билесиздер да. 250 миллион долларга сата албай койгон чоң компанияны жыштыгы менен кошуп. Анан бул жерде жыштыкты сатсак 9 миллион доллар болот дегенде мен бир чети угандым, ошондой болсо жакшы болот деди. Бирок эми цифраларды такташыбыз керек да. Бардыгыбыз тең элге маалымат берип аткандан кийин мен ойлойм андан аз болуш керек деп ойлойм, бирок эми баалуулугу бар анын. Чынында жыштык десе эле олуттуу маани бербейбиз. Бул аябай баалуу нерсе. Бир жыштыктын баасы, уюлдук байланыш жыштыгынын баасы 5 мегагерци 298 миллион 803 миң сом турат. Бул бааны деле өкмөт өзү атайы токтом менен бекиткен. Долларга которсок, болжолду 4 миллион доллар болот. Эгер аукцион менен сатса, алда канча кымбатка кетет. Эми элестеткиле, 200 мегагерц канча болорун? Мисал катарында айта кетейин, биздеги мобилдик операторлордун баарынын жыштыктарын кошкондо 200дөн бир аз эле ашат. Т-Мобайлда 32 мегагерц бар, Т-Мобайлда. Ошкада где-то примерно 90 мегагерц бар, Мегакомда примерно тоже 70 мегагерц бар. Эми ушундай маалымат. А Билайнда? Билайнда азыраак, где-то 50дей. Бул телекомдун мурдагы төрагасынын өткөн жылы мага берген маегинен анын бул сөздөрүндөгү бир маанилүү учурга көңүл бургум келип турат. Өткөн жылы ызы чуулар менен коштолуп ачылган Т-Мобайлда 32 мегагерц жыштык бар деп айтып атат. А өткөн жылы өкмөт 27 мегагерц менен Т-Мобайлды ачып атабыз деген эсиңердеби? Ошо Т-Мобайлды өнүктүрүп, бул жөн эле компания эмес, биринчиден телекомдун мүмкүнчүлүгүн, санар иптешүү боюнча мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Ошону биз өнүктүрүшүбүз керек дедик. Экинчиси кандай да мүмкүнчүлүгү бар десек, 27 мегагерц гана өзүнүн жыштыгы бар деди. Бул эмнени түшөт десек, адистерибиз айтты, бул абдан аз. Буга же дагы жыштык беришибиз керек, же болбосо бир компаниялар менен кошуп иштешибиз керек деди. Анда 5 мегагерц каякта калып калды? Өкмөт башчыбызды адистери кулакка тээп койгонбу дейм, 27 бар деп. Эми Т-Мобайл эмне болду? Миллиондогон акчалар сарпталып, бажалардын балдары 100 миң деп айлык алып, аягы долбоор токтоп калды. Же иштеп атабы? Эми жыштыктар буга чейин деле оңду солду сатылып келген. Кылмыш иштер дагы козголгон болчу. Бирок алар жаап жашырылып, токтотулуп келген. Жанар Акаев дагы айтып атпайбы? Азыр жыштыктар боюнча прокуратура мурдай эле текшерип баштаганын айтып атат. Эмнеге жаап жашырып келишкен деп. Мунду деле жашырып коелуу дешкенби деген ой келбей койбойт. Эми башкы прокуратура жооп бериптир. Жыштыктарды ордуна биз мурда эле кайтарганбыз. Бул жерде Жанар Акаев биздин эмгекти мындай өзүнө менчиктеп атат дегенсип бардык сайттарга мындай жооп берип атат. Эми ошону эмне үчүн мурда айтып койгон жоксуңар? Эмне үчүн аны басып мындай маалыматты жашырып жаттыңар? Же ушул жерде дагы премьер-министрдин аты аталгандан кийин күмөндүү жагдайда балким билинбей калышы мүмкүн деп маалыматты элден жашырып аттыңарбы? Мисалы, ошондуктан биз бул жыштыктарды ордуна кайтардык деп мурдараак маалыматты таратып элге ачык айкын кабарды. Эсиңерде болсо керек, өткөн жылыбы же мурдагы жылы экен депутат Рыскелди Момбеков менен байланыш комитетинин ошол кездеги төрагасы Бакыт Шаршымбиев менен соттошуп жүрбөдү беле. Кыргыз телекомдогу жыштыктарды жана линиялардын мыйзамсыз сатылып кетиши боюнча кыйчалышкан кылмыш иштерге байланыштуу. Рыскелди Момбеков өткөн жылы 10дон ашык кылмыш иш токтотулуп турат деп чырылдап көтөрүп чыгып, деле бир киши көңүл бурбай ошо ойдон калган. Алар жыштык сатуу, линияларды сатуу, тендерлерге байланыштуу болчу. Өзү деле Бакыт Нуржанович айткан, мен 2 иш боюнча күбө катары өттүм, 2 кылмыш иши кыскартылган деп, ал 4 ишти өзү мойнуна алып атат мындайча айтканда. Мендеги иштер боюнча бул 4 иш мындай
приостановлен токтотулган экен, кыскартылган эмес. Токтотулуп турганда бир учур, буну ким токтотулуп турган? Значит, буну бирөө токтотуп турган. Жөн эле токтоп тура бербейт кылмыш иши. Бирөө токтотуп турат. Таасирдүү адамдар токтотуп болбойт. Азыр эмне болду бул иштер белгисиз. Бети ачылса эмгиче угат элек, жабыл аяк, жабыл бойдон калган окшойт. Ошол жабылуу калган иштердин бирине токтоло кетели. Эсиңерде барбы? Phonex деген уюлдук оператор бар эле. 2013-жылы ал банкрот болуп калган. Анын администратору болуп Sem Mobile компаниясы бекитилген. Анан Phonex'ти 2 миллион 170 миң долларга Нур Телекомго, О мобилдик операторуна сатып жиберишкен. Сатылбай турган мамлекеттин ичиндеги 15 мегагерц жыштыгы менен кошуп туруп. Анын кесепетинен ар бир жыштыкты 298 миллион сом деп эсептесек, мамлекетке 896 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул долларга отурсок 12 миллион доллардан ашат. Ушунча сумма зыян келтирилген деп тергөө аныктаган. Анан ушул иш азыркыга чейин токтоп турат. Phonex'тен сатылып кетиши боюнча бир кызыктуу жагдай бар. Казак компаниясы Нур Телекомго жыштыктарды саткан Sem Mobile компаниясынын башчылыгында Чырлуу КТ Mobile'га директор болуп иштеп кеткен Нурбек Мукамбетов деген адам турган. Бул жигит КТ Mobile'га чейин Sem Mobile деген компаниянын директору болуптур. Же болбосо ошонун немести ээлик кылган экен. Sem Mobile'дын ээси болуптур. Sem Mobile деген бул кадимки Phonex банкрот болгон. Sem Mobile'ды Нур Телекомго сатканда бул киши ошонун директору болуптур. Директору болгон экен, купли-продажа ушунун колу менен кеткен экен. Анан бирде таң калыштуу маселе жаратпайбы? Кантип ушул Sem Mobile'дагы жыштыкты саткан бала КТ Mobile'дын жыштыгын деле сатканга кызыктар болуп келип калганда. Бул сөздөрдү да Рыскелди Чыныбекович өткөн жылы айткан. Дал ушул КТ Mobile чыры башталганда. Жыштыктардын оңду солду сатылышы боюнча кылмыш иштер токтоп кээси жабылып калыптыр деп күйүп бышканы бар. Бир нерсени ачыктап айталам, ушул менин кызматтык кабинетимде экономик кылмыштарга каршы кызматынын башчысы Бакир Дулатовичта болгон. Мен ошондо ушул документтердин баарын көргөзсөм, ошол бул жанагы тергөөчүгө телефон чалган. Тергөөчү ага так кесе менин көзүмчө бул жанагы телефонундагы, уюлдук телефондагы жаңыруучу нерсени кошуп туруп, мени угузуп туруп сураганда тергөөчүсү ага айтып берген. Кайсы министрди камакка алганга толук негиз бар экен, кандайча камаганга уруксат ала албай турганынчы. Ошондо ал кишинин оозу ачылып калган. А эмне үчүн мындай деп туруп, анан уялып да калган. Анткени ошол муну мен ошо жумуш топту түзгөндө мамлекеттик жанагы экономик кылмышка каршы кызматтын 2 тергөөчүсү келген. 2 тергөөчүсү келгенде бул жерде 2 Кыргыз Телекомдун мурдагы ардагерлери, эксперт катары мага жардам беришкен Бурхан Жомабаев менен Мирбек Мурзалиев дегендер бар болчу. Ошолорду уккан. Мамлекетке 1 миллиард зыян алып келген адамды мен камаганга уруксат ала албай турам деп. Ал ошону айткан, аны бир топ адамдар уккан. Ысымын айткан. Айткан, эми мен азыр ачыктабай эле турайын. Бардыгы эле билет бул адамды. Эми ачыктачуу мезгил келди го дейм. Жашырылып, токтотулуп турган кылмыш иштер жана алардын артында ким турганын эл билиши керек. Бул кайсы баатырларыбыз болду экен. Айтмакчы, Кыргыз Телекомдогу башка токтоп турган кылмыш иштер боюнча 2 жыл мурда репортаж жасаган элем. Анын шилтемесин калтырып коем, ошол жерден көрсөңүздөр болот. Эми көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.